Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар, YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары жана хейтерлери. Мына азыр мен Жеңи Жок көчөсүндө турам, Спутник шаарчасында. Бул жакта билесиңер, Тагай би деген баня бар, ошонун тушуда Манап деген мейманкана бар да, мына Манап деп. Эми шаарда мейманкана болгону жакшы, көп болгону жакшы. Бирок бул Манап деген мейманкана мындай кылып тротуар келе айтып эле. Тротуарды алдын мындай кылып алып тосуп алыптыр. Өткөндө бирөө жазган эле мага видеода жөнөтүп, бул жактан тротуарга жана кылып мындай фундамент куюп коюптур да, ыңгайсыздык жаратып, коляскача же балдакча адам болсо, мындай же чалынып өтүп кетет да. Салам алейкум жигиттер. Ушул жерде жашайсыңарбы? Ушун кандай эмне дейсиңер, ушул туурабы ушу эте кылганы? Элди тротуарын тосуп алганы. Эми тоскон жок го, бирок мындай кылып ыңгайсыздык жаратыптыр да, үстүнүнгө тосуп коюптур жакшы. Эми канча жылдан бери туура ошолго эч ким көңүл бурбайт да. Мисалы үчүн ушул жерде коляска менен өтөбүз десе, же башка болсо ыңгайсыздык эте жараткан да бул. Мына ошол үчүн эсиңерде бир убактары Элдос Исакович деген вице-мэр болгон, бул жакта наркы бетте ошондой жолго чыгып алгандарды алдырган эле, бирок бул жак эми кичине болгон үчүн көрүнбөй калыптыр да, эми кичине болгону менен баары бир чоң ыңгайсыздык жаратат булчу. Эми ошол Жалал Абад шаарынын мэриясыга, ошондой коммуналдык ишканаларга кайрылат элек, ушуну кыркып болсо дагы алып койсо, ошол мына кичине бетон, бирок чоң ыңгайсыздык да бул эл үчүн. Көңүл бурганыңарга рахмат. Бул Манап гостиницасы, мейманканасы, Спутник шаарчасы.